Oroz ayında жакшы ниет кылып тигип атабыз. Жогорку кеңештин фондунан акча бөлүп, барча көчөтүн алып, Ташкөмүр шаарында кендик айылына отургуздук. Аксакалдар менен, айыл тургундар менен. Кийинки күнү Аксы районуна караштуу Учкоргон айыл аймагында централ көчөгө эктик. Аксакалдар ушу жергиликтүү тургундар менен. Мына бүгүн насип өткөн экен, сиздер менен биргеликте мына бүгүн эгип атабыз. Кандай жакшы ниет кылып эктек ушул калыбызда. Ушул элдерге пайда тийип, көлөкөт тийип, көчөнүн көркүн чыгарып, келечекте жакшыландырып көрсөндүрөгүн. Бул жылы көчөдөн башталган болсок, келерки жылы да 5-10 көчөнү көрсөндүрөлү, жакшыландырайлы. Болбой турган нерсенин өзү жок, болот бардыгы, бирок аракет кылышыбыз керек. Долбоорлор көп, мамлекетте иштейм десең азыр иш көп. Мына 2021-жылдан бери мен калп айтпайм. 2021-жылдан бери 2 жылда Кыргызстанда ирригация маселеси боюнча абдан чоң иш болуп атат. 60% чечилип калды бүгүнкү күндө. Дагы 40% мына 2 жылда Кыргызстанда бардык каналдар ирригация маселеси чечилет, Кудай буйрса. Биздин элибиз азыр айтканыңардай дыйканчылык аракет кылат. Суу өмүрдүн булагы дегендей, сууга келгенде эле арык чап. Ушуну бир сыпа бизден алып кетип атат. Бирок кандай алып кетип атат? Бардыгы аллигатка жол менен. Контрабанда кетип атат. Ошол жерде түш, ошол жерде кетип аткан акчанын өзү бир чоң сум акча да. Мамлекет түшкөн акча. Ошол жерде жергиликтүү бийлик, ошол жерде КГБнын балдары, ошол жерде прокуратуранын балдары, ошол жерде милициянын балдары. Ошолор бөлүп эле, ошолор же айыл өкмөт болуп турганда да ушул таможня келип карап турчу элек. 25 кило деп жанагы мыйзамды кылып койгон. 25 кило деп. 25 килодан бир адам 20-30 жол ташыйт, туурабы? Баарыбыз көрүп турабыз. Ал бир эле жол алып чыгыш керек өзү. Бирок 20 жол, 30 жол алып чыгып, өзүбүздүн айылын эле болдарыбыз ташып, 5-6 фураны жүктөп жөнөтүп берет контрабанда менен. Ал мыйзамды өтпөйт. Аны аксакалдар баарыбыз карап турабыз. Алар чөнтөгүн иштеп атат. Бирок могул жакта 1000-2000 түптүн дыйкандар күйүп кетип атат. Дыйканчылык актабай калып атат. 452 айыл өкмөт бар болсо Кыргызстанда 100 айыл өкмөт бар. Бүгүн 20 миллион сом акча берсең, бүгүн муниципалдык ишкана ачамын, 20-50 жумуш орду менен камсыз кыламын, мамлекетке мынча сом салык төлөймүн, иш ордун түзөмүн деген ушундай жакшы айыл өкмөт, күчтүү айыл өкмөттөр бар. Менин таман астында дейт. Батыр коррупция кылган адам жарыбайт. Ол жутпайт.